о возможности обсудить их в телефонном разговоре. 10 ноябрда Россиянын төрагылыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин башчыларынын онлайн кеңешмеси болуп өттү. Анда видеоконференция режиминде өтүп жаткан жыйында Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров дагы сөз сүйлөп, 5-октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан нааразы болгон элдин толкуганына токтолуп, бийлик тынчтык жолу менен жана мыйзамдуулук сакталып өттү деп айтты. Жапаровдун айтымында республикада азыр абал туруктуу жана бийлик органдары кадимки калыбында иштеп жатат деп билдирди. В настоящее время ситуация в Кыргызстане стабильная. Все ветви государственной власти легитимны, а исполнительные органы власти продолжают работать в штатном режиме. Кыргызская сторона выражает благодарность государствам-членам ШОС за поддержку в те непростые для страны и народа дни. Мындан сырткары Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитинде президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Россияга жана жеке Путинге коронавируска каршы күрөшүүдө көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммит учурунда Орусия лидери Владимир Путинге телефон аркылуу сүйлөшүү өтүү үчүн дагы айтып өттү. Выражаю благодарность руководству России и вам лично, уважаемый Владимир Владимирович, за своевременную и регулярную помощь Кыргызстану для борьбы с коронавирусной инфекцией. Кыргызская республика всегда будет надежным партнером Российской Федерации по вопросам евразийской интеграции. Мы будем последовательно продолжать курс на развитие наших межгосударственных, экономических и культурных связей. Между нашими странами ряд актуальных вопросов по нашему сотрудничеству. Я хотел бы попросить вас о возможности обсудить их в телефонном разговоре. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстан үчүн кийинки жылдары туруктуулук жетишпей жатканын айтып, саясатта туруктуулук болбосо социалдык, экономикалык тармакта бир да маселени чечүү мүмкүн эмес экенин белгиледи жана кызматташы телефон аркылуу сүйлөшүүдө сөзсүз талкууланарын айтты. Ошондой эле Путин Жапаровдун инфраструктуралык долбоорлорго көбүрөөк көңүл буруу боюнча сунуштарына комментарий жасады. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызстана, спасибо большое за ваше выступление. Я отметил, что ситуация, как вы сказали, в Кыргызстане стабильная. Это действительно то, чего в последние годы Кыргызстану не хватало. Но нам хорошо известно, что без стабильной ситуации в политике невозможно решать ни одну задачу в сфере экономики и в социальной сфере. Поэтому мы искренне желаем, чтобы стабильность, о которой вы сказали, была бы долгосрочной, устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики Кыргызстана. Из содержательных вещей, связанных с сотрудничеством в сфере взаимодействия по развитию как раз экономической сферы, отметил бы ваше замечание по поводу необходимости уделить больше внимания инфраструктуре. У нас конкретные есть проекты и между Кыргызстаном, Россией, Китайской Народной Республикой. Я надеюсь, что та преемственность политики, о которой вы сказали, она будет реализована на практике. Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы вас поддержать, и особенно в вашем стремлении действовать именно таким образом. Что касается объединения усилий в борьбе с экономическими преступлениями, тоже считаю это очень важным, поскольку в условиях интеграции транзакций, современные способы обмена информацией, переводы денежных средств и стартапы и так далее, все это часто очень находится в зоне риска, и поэтому объединять усилия по этому направлению тоже чрезвычайно важно. Я для себя это пометил. Безусловно, мы обсудим это с вами в ближайшее время в телефонном разговоре. Благодарю вас за ваше выступление. Кыргызстандагы саясат талдоочулар кыргыз тарап маселелерди чечүү үчүн Орусия менен сүйлөшүүгө бир нече аракеттер жасады. Бирок канчалык аракет кылбасын эч кандай ийгиликтүү жооп ала албай жатканын айтышат. Мындан улам серепчилер Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитинде жеке Путинге кайрылып, маселени козгоого аракасы болгонун айтат. Тагыраагы бул боюнча саясат таануучу Айданбек Ахматов жыйын учурунда Орусия лидери Владимир Путинге телефон аркылуу сүйлөшүү өтүүнү үчүн башка арга жоктугунан жана айла жоктун кадамы болду деп эсептейт. Анткени саясат таануучунун айтуусунда Путин менен сүйлөшүүгө башка эч кандай мүмкүнчүлүк болбой жатат. Мен оюмча бул эми арга калбагандагы
кадам болду, чечим болду окшойт. Себеби башка эч кандай аны Владимир Путин менен байланышка буларда эч кандай мүмкүнчүлүк болбой жатат. Өзүңөр билесиңер, ошол Казакбаев аркылуу кулак кагыш кылышып, биринчи сапарын Москвага жасайт дегенсип өздөрүнчө бир сөздөрдү чыгарышкан, бирок ага эч кандай жооп болгон жок, чакыруу да болгон жок. Сүйлөшүүгө булар канча аракет кылбасын, ал жактан эч кандай жооп болгон эмес. Эми ушундай учурда ошо Шанхай кызматташ уюмунун видео конференциялык саммитинде ушул маселени козгоп, ушу сүйлөшүп алууга муктаж экенин айтууга аргасыз болду да. Бул аргасыздык болду. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Талант Кушчубеков Шанхай кызматташ уюмуна кирген мамлекеттердин баштарынын жыйыны учурунда Садыр Жапаровдун Путинге өтүнүч билдиргени дипломатиялык жактан алып караганда туура эмес кадам болду эсептейт. Анткени Талант Кушчубеков Садыр Жапаров козгогон маселе Шанхай кызматташ уюмуна кирген мамлекеттердин баштарынын жалпы маселеси эмес экендигин, бул эки өлкөнүн ортосунда жеке маселе экенине токтолду. Андыктан ал кыргыз тарап Орусия менен сүйлөшүүгө башка жолун таап аракет жасасак болмок деген пикирде. Бирок Талант Кушчубеков учурда Кыргызстанга жардам бере турган өлкөлөрдүн саны чектелүү экенин айтып, андыктан алдагы Жапаров так ушул Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитинде учурдан пайдаланып Путинге кайрылууга мажбур болду деп эсептейт. Бул дипломатия жагынан 100% туура деп мен айтпайт элем. Себеби бул баягы повесткадан сырткары маселе болуп калды да. Бул баягы ошонун жалпы маселеси эмес, бул эки өлкөнүн арасындагы маселе болуп калды. Башка жолун деле таап ошондой аракет кылсак болмок, ошол эле Тышкы иштер министрлиги аркылуу. Анан эми болгон иш болуп калды. Бул мен эми баягы ал акыбалдын натыйжасы деп айтат элем да. Чын эле биздин республикабыз өтө кыйын ал акыбалда болуп турган баардыгыбызга маалым. Мен деле айтып жүрөм, бир нече жолу будан башка маалымат булактарга интервью бергенде, азыркы ал акыбалыбыз 2005 жылга караганда, 2010 жылга караганда бир кыйла кыйын. Себеби ал маселе баягы саясий кризис гана болуп турса, азыркы учурда саясий жана экономика кризисибизге кошумча пандемия кризисте бир заманда болуп, биздин ал акыбалыбызды дагы төмөндөтүп, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздү дагы чектетип, өтө кыйын заманда турганыбыздын белгиси. Ошол жанагыдай жасалып аткан кадам, ошо айлаштан кеткен жасалып аткан кадам деп айтсак болот. Баягы өтө намыстанбай болгон иш болуп атат. Баары бир жардам бере турган өлкөлөрдүн саны чектелүү. Анын ичинде ошол эле Россия жардам берет, биздин баягы стратегиялык өнүктүш өлкө катары кайрылганга мажбур болду деп мен эсептейм да. Ал эми саясаттануучу Эмил Жураев болсо бул маселени чоң мандемдеп кароого болбой турганын, анткени учурда Кыргызстандын бийлигин кандай абалда экенин Шанхай кызматташ уюмуна мүчө болгон өлкөлөр да жакшы билишерин белгиледи. Мындан улам ал бүгүнкү күндө Кыргызстанда дипломатиялык протоколду сактайт элек деген түшүнүктөрдүн убактысы эмес деп эсептейт. Кыргызстандын бийлиги кандай абалда экенин, кандай кыйын кырдаал болуп атканын өзүбүз да жакшы билебиз, жана ошол ШКУга мүчө болгон кошуналар да жакшы билишет. Андыктан орууну бекиткенде өлүм ашкере кылат дегендей, азыр ушул дипломатиялык протоколду сактайт элек, жана дагы башка бирдемке кылса болот же кылса болбойт деген түшүнүктөрдүн убактысы эмес менимче. Негизи анан могу Жапаров сурагандай ошол жекече сүйлөшүү керек болот, ошондой сүйлөшсөк болот эле деген сыяктуу сөздөр ал эми айтылчу нерсе. Өзгөчө ошол эски кымышы мурдагы Советтер Союзунан калган мамлекеттердин арасында мындай сыяктуу сөздөр айтылып эле жүрөт. Эми карап байкап көрсөк, ошол көп тараттуу жолугушууларда президенттер бири-бирине жекече кайрылат, жекече бирөөсүнө бир сөзүн, экинчисине экинчи, ар кимисине тиешелүү сөздөр, тиешелүү ойлорун айтканы ал болчу нерсе. Эми албетте өтө такай кылдат мамиле кылып дипломатиялык этикетти сактачу болсо мүмкүн айтпаш керек эле. Бирок ал менимче жана чектен чыгып кеткендикке жатпайт деп ойлойм. Кыргызстан буга чейин Садыр Жапаровду Орусия лидери менен жолугуштуруу аракетин жасап келет. Тагыраагы 22-23 сентябрда Москвага иш сапары менен Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев барып, эки президентти жолугуштуруу сунушун жеткирген, бирок ал колдоо тапкан эмес.
Ага улай Кыргызстандын президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чыңгыз Айдарбеков дагы Москвага барган. Бирок Москвадагы элчилик Айдарбековдун сапары жана анын алкагында пландалган жолугушуулар тууралуу кабар жок экенин билдирген. Андан көп өтпөй эле Садыр Жапаровдун жакын досу делген жана учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев да Орусияга барып, бирок анын жолугушуу боюнча аракети оңунан чыккан эмес. Натыйжада ал мигранттар менен жана өнөктөш кызматтарынын жетекчилери менен жолугушуп келди деген маалымат тараган. Белгилей кетсе, Кыргызстан Орусиядан тышкары башка өнөктөш өлкөлөрдөн да колдоо күтүп жардам сурап кайрылууда. Айталы, Кыргызстан Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев коңшу мамлекет Казакстанга жана Өзбекстанга да барып, азык-түлүк, дары-дармек үчүн каржылык жардам сурап кайрылган. Ал эми кечээ 10 ноябрда Анкара шаарында Кыргызстандын жана Түркиянын тышкы иштер министрлери расмий жолугушуу өткөрдү. Ал эми жолугушуудан кийин Түркиянын тышкы иштер министри басма сөз жыйынында түркиялык Мариф фонду боюнча эки тарап макулдашканын билдирди. Макулдашууга ылайык Мариф фонду жакын арада Кыргызстанда билим берүү мекемелерин ача турганын белгиленди.